ажыраш, апам айтты ажыраш деп, атам айтты ажыраш деп, кона кошуналарым айтты, подружкаларым айтты, мына жердин не кереги бар деп, акыры өзүм дагы ажырашыш кадимкидей сезимимде, түшүнүгүмдө пайда болуп калды дейт да. Ошентип ажырашыш мээге келгенден кийин ажырашыштын гана себептерин издеп калат экенсиң аял киши. Ошентип себептерин издеп, күйөөмдүн ар дайым против жактарын издеп, бир жакшы жагын көзгө көрүнбөй турган кылып, көрүшүктү каалабай, жаман жактарын үзөт этип, өзүмө себеп кылдым дагы ажырашып кеттим дейт да. 4 балам бар. Ажырашканга чейин өтө ойлодум, мен ажырашып жеңил жашаймын, сонун жашаймын, мында эркиндикке чыккан куш боломун, өзүм үй салам, өзүм машина алам, мындайча айтканда бизнес леди болуп кетемин деп ойлодум и ажыраштым. Ажырашып көп нерсе өзгөргөнү жок. Анын жашоосунда, бирок меникинде өтө көп нерсе өзгөрүп кетти. Күндөрдөн бир күн балам өтө катуу ооруп калып, больницага баламды алып бардым, аптекага алып чыктым, дары алып келдим, башка кылдым, колдон келген баардык нерсени кылып аттым. Бирок билесиздер, ошол учурда мен отурган скамейканын алдында балдары ооруп калып, бир жубайлар келди дейт да. Аялы ыйлап атат, күйөөсү анын алдында туруп дух берип атат аялына. Сыгылба, эчтеке болбойт, өтүп кетет. Кудайым буйрса балабыз жакшы болот. Сен сыгылбагын, мындан башка дагы врачтар толтурат, мындан күчтүүсүнө барабыз, сонун болуп кетет, эч кайгырбагын деп өтө күчтүү дух берип атат. Бирок мен ушул жакта ушунчалык чөгүп кеттим, ошол күйөөм жоктугуна байланыштуу, ушул сөздөрдү айта турган адам жоктугуна байланыштуу өтө өзүмдү чөктүрдүм. Мен 1000 кайгы, 1000 күйүттө аркага кайттым дейт да. Кана бир тагдырды аркага жылдырыш мүмкүнчүлүгү болсо, кана күндөрдү аркага жылдырсам, кече ажыраш деген подружкам жок, кече ажырашып кет деген апам жок, кече ажырашып кет деген эжелерим жок, бүгүн больницада өзүм баламдын алдында отурам дейт да. Ошол мындай бул математика жакты эле эсепке албастан аял киши ар дайым моралдык, руханий жакты дагы эсепке алыш керек экен ажырашыштан мурда. Эгер менин колумдан келсе аркага жылдырып эч качан ажырашпайт элем дейт да. Айтайын дегеним, эже карындаштарым, суранычым, өтүнүчүм, эч качан ажырашыштын себептерин издебеңиздер. Качан ажырашыштын, таштап кетиштин, алдап кетиштин жолун издесеңиз, ошого ылайыктуу себептерди шайтан мээңизге бере берет. И ошол принципке аялы гордостко өзүңүзчө катуу туруп аласыз да, гана ажырашып кетесиз, көчөдө каласыз. Көчөдө каласыз дегени баары жоктон көчөдө каласыз. Ажырашкан аялды биздин коомдо кандай карайт өзүңүздөр да жакшы билесиздер. Ачык унитаз болбоңуз, ар ким каалаган ишин кылып кете турган унитаз болуп калбаңыз. Ал Бухарадан келип алагарга чичип кетиптир дейт. Ажырашкан аялы башына, билесиздерби, эзелден ушундай сөз бар. Ошондуктан ажырашыштын эмес, жашап кетиштин жолун издеңиздер. Апаларыбыз кандай кыйынчылыктар болду, аталарыбыз алда кандай туруп берди. Бул деген өтө страшный болбосо, өтө жаман абал болбой турган болсо ажырашпаңыздар. Эгер уруп өлтүрүп кое турган болсо башка да мындай себептерди караш керек мындай. Мына эркекти алда серьезный караш керек. Айтайын дегеним, ажырашпаганга аракет кылыңыз, урматтуу эже карындашым. Бактысыз болуп каласыз. 1000 эсе айтам, бактысыз болуп каласыз. Ошол күндөрдү эстеп ыйлап каласыз.